эмне бул? Айлык маалымат. Ne oldu? Мен Роза Саттанкулова менен иштегениме быйыл 7-жыл кетип атат. Розаны жакшы курбу катары билем. Сырдашканда, сүйлөшүп отурганда аябай жакшы кыз, өзүнүн жумушундагы так аткарып, мына канча жылдан бери жакшы алдыңкы кыздардан. Андан сырткары Розанын колунан көп нерселер келет. Бир эле жаатуу эмес, колдонуучулук жактары бар, комуз чертет, ырдай, бардык жактан бар кыз. Роза кыздын ишине ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биз ушул Ош шаарындагы, тагыраагы Ош облусунда түштүк регионунда жападан жалгыз деп койсок да болот. Ушул жаап аты боюнча бир эжебиз бар экен. Ошол жаап аты боюнча Кыргызстанга ушул кандайдыр бир өзүнүн салымын кошуп окуучуларды даярдап аткан Роза эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биз бүгүн ушул сиздин спорт таржымалыңызды телегөрүүчүлөргө чалдырганы келдик. Сиздин машыгууларыңыз өзү негизи кайсы жакта болот? Биздин машыгуулар көбүнчө жаратылыш коюнунда болот негизинен. Сулайман тоосунда машыгып жүргөнбүз, азыр парктын ичинде машыгып жүргөнбүз, Токтогул паркынын ичинде. Азыркы күндө мына стадиондо машыгып атабыз. Азыр окуучуларым ошол жерде баарысы бизди күтүп турушат. Күтүп турушат. Бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Бул жерде иштегениме 6 жыл болду. ПСНде иштегеним. Ички иштер органдарында иштегениме быйыл 20 жыл толот. Анда эмес ошол буну дагы кененирээк ошо машыгуу үстүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн кандай күн өзү сиздерге? Бүгүн жумуш күнү. Бүгүн эртең менен түшкө чейин физикалык машыгуу болот. Түштөн кийин атайын белгиленген ишмерченин негизинде эле иш жүргүзөбүз. Бүгүн эми шартка байланыштуу бизге убактыңызды бөлөсүз да? Ооба. Физкультурага катыша албайсыздар. Анда эмес ошол окуучуларыңызга барып көрө алам да? Макул баралы. Мага окшогон буюмдарыбыз көп. Муну такпасаң эме жебенин эмеси, оперениясы мына жерде тытып кетет. Анан мындай крагаларды айдай менен кармап неме кылып койчу, кадап койчу. Айдай. Муну кадап алсаң могу жерге керме чабат. Чапканда көгөрүп кетет. Катуу күч менен келип тиет да. Катуураак тарт. Алып кел, силер да таккыла эмеңерди. Баягы кермени кармап тартканда колду кыйып жиберет. Ушундай перчаткалерди колдонобуз. Кыргыз жаалары бар, Украинанын жаалары бар бизде, Кыргызстанда. Анан Венгриянын жаалары бар. Негизинен Украина, Венгриянын жааларынан көбүрөөк атышат.
кыргызчалар менен дагы көп эле атышат. Кыргызстанда дагы жасалат, кыргыз жаалары жасалат. Текенин мүйүзүнөн кошулуп, Ысыккөл тарапта Болот Акунов деген агайыбыз бар. Анан башка дагы жаачылар бар, Замир деген балабыз бар. Жаа жасагандар көп эле уже көбөйүп калды Кыргызстанда дагы. Азыр бул материал эмнеден Бул материалы марионный дуптан жасайм деп айткан, жасалды деп айткан мастер өзү Олег Куликов деп Украинадан келген жаа бул кыздыкы. Фунтажы азыраак, жаш балдар үчүн жеңилирээк, тартканга жеңилирээк жаа. Бул кыздыкы болсо Венгриянын жаасы, Буран беле, Буран Лонг деген жаа. Бул жаа бул Венгриядан келген жаа. Бул дагы чоңдор үчүн көптөн бери кирилелекпи жаа. Жакшы жаа бул жаа дагы. Марионный дуб дегени бул багы 10 жыл, 5 жыл суунун ичинде жаткан дарак суунун ичинде жатып калган дарактан алып жасашат экен да. Ошондой деп түшүндүргөн магачы. Жааны мынтип тартып туруп, ушул жерден пустой кой берип бергенге болбойт. Мына жерге алып келип туруп анан кой бериш керек. Себеби муну жааны тартканда жаанын мына эменин күчү жебеге берет да, жебени ыргытат. Жебе жок учурда жаага күч келет дагы жаа сынып кетет. Ошондой мына эмеден жогору көтөрүлүп кетпеш керек, мындай болбош керек да, мынтип калбаш керек. Түзүрөөк. Түз кармап туруп. Адамдар бар этият. Атар. Фигурага жакшы түз турганды үйрөнөбүз. Мусулманчылыкта дагы мусулман адам баласына 3 нерсени үйрөтүш керек дейт. Сууга түзгөндү, ат мингенди, анан жаа атканды үйрөнүш керек дейт. Анан ошол тараптан бул кыргыздын нукура оюндары болгон үчүн, ошон үчүн кыргыздын оюндары жоголуп кетпесин, кыргызыбызга бир аз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп эл жерибиз үчүн кызыгып, өзүм кызыкканыма байланыштуу келип калгам. Роза эжени мен өзүм интернеттен карап, ошол жактан издеп, байланышып келгем. Биз жыйынтыгыбыз жакшы, Кудайга шүгүр, эжекебиз бизге өтө сонун, жакшы үйрөтөт. Бизге өздөрүнүн балдарындай мамиле кылат. Биз менен дайыма чогуу жүрөт, биз менен дайыма мамиле кылат. Биз менен сырдашып, жардам берип, дайыма бизге жөлөк болуп турат. Өтө жакшы. Бул менин өзүмдүн жаам. Венгриянын жаасы, аты Вейк деп аталат. 36 фунтаждагы жаа. Жаалар ошол эмеси тартылуу күчү не карап белгиленет. 36, 32 фунтаждагы жаалар менен окуучуларым атышат. 32, 31, 30 менен атышат кичинекейлер. Машыгы ушул жерде өткөзүп турабыз. Күн эме болгондон бери. Мурда парктын ичинде өткөзчү элек салкыныраак деп жайында. Азыр күн суугута ушу стадиондо машыгып атабыз. Жааны тандоодо эмесине караш керек, ошол фунтажына карап тартыш керек. Эгер оор жаа алып алса, тарта албай, тартканда кол талып, титиреп кетип, жакшы мээлей албай каласың. Мынтип тартканда кол титиребеш керек, удобный болуш керек, жумшак болуш керек. Мээлеп мынтип тартып туруп, мээлеп турганга. Мына 3 кол, 1 кол үстүнө, 2 кол астына. Бул эми жок, андай кармалбайт, мындай кармалат. Мына менен кыспайсың даже. Мына бош эле туруш керек мына. Бош эле туруш керек мына. Кыспайсың, мынтип кыспайсың. Мына мындай бош эле. Бул эми манжа менен атканда да, бармак менен аткандар да бар. Бармак менен мындай кылып туруп атышат. Мына. Мынтип. Бул манжа менен атып үйрөнөбүз биз көбүнчө. Мына жакка карап турдуңбу, эми баш гана бурулат. Турмуз кармап алат анда. Кыспа. Түшүп кетет атпайбы анда? Түшпөйт. Ошого көнүшүң керек. Көбүнчө сезишиң керек да мындачы. Мына. Мен көрдүңбү? Бир аз эле кысасың, а мына кол менен бир аз жөлөп аласың. Мына. Атчы? Мына менен да элеп көр. Меники жерге сайылып калды. Элеп көр дагы.
Бул спорт бул кыргыз улуттук оюндарынын бири деп саналат. Мен бала чак кезимен аябай кызыкчумун жаатууга. Анан ошо жаатууга шыгым бар болчу. Атам кичинекей кезимен мага тирлерди аттырып, ошолорду үйрөтчү. Үйдө эле машыгчумун. Анан эле Роза Сатканкулова деген эжекемди таптым. Ал эжекем менин экинчи апамдай болуп калган. Эжекем мындай бар жок нерсеге бизге дайыма жардам берет, дайыма алдыбызда жүрөт. Каяка барбасак эжекебиз жаныбызда болот. Мен эжекемди биринчи көргөндө эле эжекем мага аябай жаккан. Эжекем кумир тутсам болот эжекеме. Эжекем машина айдайт, майордун эң чоң кызматкери болот десем да болот. Буюрса эжекемдин жолун жолдонгонго аракет кылам. Атуу өнөрү менен машыккан адам ушун шаарында жок экен. Областта өзгөндө бар экен. Айсулуу Тургунбаева, Азиз деп күйөөсү менен экөө атып жүрүшкөн экен жаңыдан башташып. Мен аларды кийин билдим. Ошто жок экен, бул жаатуу өнөрү өнүккөн эмес турбайбы ошто деп анан кийин мен өзүм издене баштадым, интернеттен издеп. Азыркы Салбурун Федерациясынын президенти Алмазбек Акунов деген агайыбыз азыр ошол федерацияда мүчөбүз бардыгыбыз. Федерациядагы жаатып жүргөн кыздарга бардым. Алардын ичинде Нурнуска Кадырова деген жакшынакай кызыбыз бар. Ал кызыбыздан жаа жөнүндө түшүнүк алдым. Кыргызстанда жааларды кайерден алышып, кандай кылып атышат, кандай атуу эрежелери бар, ошогон маалыматтарды алып, анан кийин Украинага, ошо Кыргызстан, ошо Салбурун Федерациясындагы жаачылардан Украинада бир мастердин дарегин алып, интернет аркылуу байланышып, биринчи өзүмдүн алгачкы жаамы заказ бергем да. Көп мелдештерге барып катышып жүрдүм өзүм жалгыз эле берден, ошо шаардан чыгып кийин. Ошо өзгөндөн мелдештерге барган учурда ошо өзгөндөн эри катын Айсулуу Тургунбаева менен Азизди таап, алар менен чогуу жаатып жүрдүк. Анан кийин бияка келгенден кийин Бишкекке барганда мелдештерге катышканда көп болуп катышасың, мелдеш аябай кызыктуу өтөт да. Анан бияка келгенден кийин эле шаарда мен өзүм жалгыз. Анан болбойт экен бул жерден, Оштон, шаардан, түштүк регионунан жаачыларды көбөйтүш керек экен деген максатта жаачыларды акысыз окутуп, үйрөтүп, тарбиялап келем. Уже 1 жыл, 2 жыл болуп калды. Бул демилгени көтөрүп баштаганыма. Окуучулардын арасынан ийгиликке жетишкени Бөбүсара Токторбай кызы Бөбүсара деген окуучум. Ал кыз ошо кечеги 2000 улуттук көчмөндөр оюндарында, таласта өткөн оюндарында республикада 3-орунга ээ болду. Ош областынын атынан катышты эле 3-орунга ээ болду. Андан кийин Ош шаарынын күнүнө карата өткөрүлгөн мелдештерде, Ошто Төлөкөндө ипподромдо мелдеш уюштурдук эле. Окуучулардын 1-орунга Айдай, 2-орун табак атуу боюнча Байел деген окуучум 1-орун. Жакшы эле мелдеш мындай ийгиликтерди азыр жаратып атышат. Эми азыр жаш булар көп, дагы көп машыгууларды өткөрүш керек. Кыргызстандын желегин көтөрүп көптөгөн жерлерге барып, дайыма Кыргызстанды таанып турган максатта машыгып атам. Жаа бул эжелтеден бери келаткан тарыхыбызда келген спорт. Эжекем көптөгөн жактарга жерлерге апарып келди. Эжекем мага аябай жагат. Мен дагы Айдайга окшоп, биз баардык окуучулар болуп эжекебизди көмүк тутабыз. Өзгөчө бир шайыр, чечкиндүү, сабырдуу кыз болгон. Ошо мектепте окуп жүргөн кезде эле комуз чертип, ар кандай өтүүчү иш-чаралар Розасыз өтпөйт эле. Өзүнүн көздөгөнүнө жетмесин койбогон өжөр кыз болгон да. Бүгүнкү күндө мына милицияда иштегениге дагы 20 жылдан ашып турат. Ал жерде дагы өзүнүн бүт жакшы сапаттарын көрсөтүп, биздин классташтардын эмесиге дак түшүрбөстөн өтө жакшы эмгектенип келет. Ал жерде өзүнүн спорттук, улуттук спорттук оюндарга мына 2 жыл болуп калды. Баягы Скөлдө көчмөндөр оюндарга дагы барып жаатыш боюнча өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп, хоббиси дейбизби, бош убактарында балык уулаганды, талааларга чыгып табиятта көңүл ачканды жакшы көргөн кыз. Bizim mektebin adı Üsenbayep münasebet kep kaldı bir yerge. Kep kalgandan keyin bizden askeri mana uyga kirgizip
ырдаттык, Үсөнбаев ырдады, Замир Берке Эстебес ырдады. Анан мана Чабдан деген неберем бар да мунукасы. Оозуга түкүттүм, өрчү болду деп. Анан буга комузчу болуп кетти бул Роза. Комузчу эте турган болуп кетти. Ey Gülbahar'ın tolası, biz koksuğun kedirler, İstalin tolası, ok budaynanın hoşagan, İstalin notam yaşasın, var açılıp mingenat, o temestir başkadır, Allah tolday kaçkadır, ulu toldan ırgısa, zoğu dermin yanı var, Volga deryasını keçkende, soğu dermin yanı var, jal kuyruğu jaltıldap, maşinede kırganday, kalko Şu kız ошо кичинесинде эле şu талантынан байкадым. Сабак окуганда мына şu түнкү саат 3-4 чейин сабак даярлайт эле. Качан баш баксам сабак даярлап отурган болот эле. Укта десем мен биринчи орунду алышым керек деп ушентет эле. Анча-мынча библиотекадан китеп керек болуп калса, şu alып кеп бериң дейт эле. Мен колум бошобойт деп койсом, ыйлап жаңжал кылат эле да. Колум бошобосо ham барып библиотекадан ошо китепти таап алып кеп берчү элем. Баягы Анука девушка деген немелер бар эле, баягыда кружоктор. Ошолордо мен биринчини алышым керек деп ыйлап таң чукутпайт эле да. Калаты немеси бар эле. Дайым биринчи болгусу. Биринчи болгусу келет эле да. Ошол кеч эсте калды